Assalamu alaikum туғандар. Бүгін біз мына Қызыл Байрақ айылына барабыз. Ушул жақта чек сатылат. Мына ошол чекти тартып көргөзөбүз. Азыр Барсбек айлампасынан өткөндөн кийин эле мына ушул жерде сол жака кете турган жолдо мына ушул Ишкебан айылы башталат экен. Мына Ишкебан айылынан өтүп, андан кийин Қызыл Байрақ айылы башталат. Азыр биз ушу кесилиште турабыз. Мына ушул жерден Ишкебан айылына кетебиз. Бул жагы түз абиез менен кетет. Анда биз менен болуңуздар. Жерди чогуу барып көрөлү. Ишкебан айылы менен өтүп, андан кийин мына ушул жол менен келе берсеңиздер, асфальт жол менен жүрүп отуруп, мына ушул жерге келгенде Қызыл Байрақ деген айылдын башталышы болот. Мына ушул айылдан сол жака киресиздер, туугандар. Сатыла турган чегибиз мына ушул айылдын башталышында. Ушул жерден сол жака кирип, түз чыгып отурсаңыздар, канал бар, көпөрөктөн өтүп оң жака буруласыздар. Қызыл Байрақ деген жазуудан өтүп туруп эле келе берсеңиздер, мына ушул жерде канал бар. Каналда көпөрө коюлган. Мына ушул көпөрөдөн өтүп чыкканыңыздарда эле эки айрылыш жол бар. Мына ушул жерден сиздер сразу оңго бурулуп жолду уланта бересиздер. Андан жүрүп отуруп, оңдон кайра сол жака буруласыздар. Каналдан өтүп эле оң жака буруласыздар дагы, оң жактан өтүп, мына ушул түз келсеңиздер, мына жерде дагы 4 көчө бар. Мына ушул 4 көчөдөн сол жака киресиздер. Сол жака түз ушундайдан жүрүп отуруп, андан кийин көчө башталат, ошол 5-көчөдөн оң жака кирилет. Мына ушул түз чыккан көчөдөн чыгып, главный центральный көчөдөн чыккандан кийин эле мына бул жерде трансформатор бар. Ушул жерден 5-көчө деп башталат. Бул жагы 4 көчө болуп кетет экен. Азыр ушу 4 көчөдөн оң жака бурулуп кетет. Ушул оң жака карап кирген көчө, ушул 5-көчө. Мына бул биз 5-көчөдө турабыз. Азыр биз тик кеткен көчөдөн чыгып өйдөгө карап, түз өйдөгө. Андан кийин мына ушул 5-көчө экен. Оң жака бурулабыз. Мына жерде трансформатор бар. Мына жанында дагы үйлөр түшкөн. Бул жагында дагы үйлөр түшүп баштаган. Мына ушул жердин бул жерде казыгы кагылган. Бул жакта дагы казыгы бар. 4 тарабына тең казык кагылып, жердин орду белгиленген. Жер 6 сотык жер. Узун турасы бул жагынан 20 метр экен. Бул жагынан болсо 30 метрге барып калат. Мына ушул 6 сотык болгон жер шашылыш түрдө сатылат. Ээси менен байланыштык. Ээси өзү алыста болгондуктан, келе албагандыктан бизге айтып түшүндүрдү. Мына ушул жерлер экен. Домго дагы алмаштырса болот экен. Мына бул жагы уже мына эки казык болуп калат. Ылдыйкысы ташка тушталат экен. Мына ушул узуну 30, турасы 20 экен. Ушул жерлерде уже элдер келип жашаган. Электр энергиясы келген, свет бар. Мына ушул көрүнүп турган менин колумдагы бул Сулайман тоо.
Мына ушул Сулаймантоо көрүнүп турат. Бул жактар шаар өтө жакшы жерде экен. Алсаңыздар болот. Мына ушул жаккан болсо алып коюңуздар. Жакшы жер, жакшы чек. Вариант бар экен. Бир гана домго алмашабыз дейт. Алмашуу жолу менен гана. Ошону чалып байланышыңыздар. Эсинин айтышы боюнча ушул жерди алмаштырып домго же башка нерсеге алмаштырса болот экен. Байланышып сүйлөшсөңүздөр болот. Телефон номерлерин калтырабыз. Азырынча пустой чек. Мына ушул баасына келе турган болсок, баасы 1.100.000 деп атыптыр ээси. Албетте бул айтылыш баасы, эми түшүп, сүйлөшүп, өзүңүздөр ыңгайлаштырып алсаңыздар болот, келишип. Мына ушул Западный Кругой айлампадан 3-4 километр узактыкта жайгашыптыр бул жер. Мына ушул жерди алсаңыздар болот, өтө жакшы экен. Узун туурасын бардыгын айтып түшүндүрдүк. Эми сиздер мына ушул чек жаккан болсо аласыздар. Эгерде кимдир бирөө дагы ушундай чектерди сатабыз деп, сатууга чыгарабыз деп, же башка машина же мал жандык болсо айтыңыздар, биз сиздерге ар дайым кызматта болобуз. Телефон байланыш номерлери калтырылган, ошого чалып байлансаңыздар болот.